Qol chavish kerak. Emil Alimov, Qalın Qulamov, Boris Kudul, Kocadı Jahbarov, Qanat Madumayev. Hayır şo'rama, üçöve bara versin, elleri kolun çava versin. Assalamu alaikum hurmatly gülkü görmandары, Kutmandı Kuşvak geçingizler menen. Munogu kol çabıp atkanlar, bular kimler bilesizler mi? Krediti joktor. Sebep, rahmat. Munogu arıyor basarınızlar, pulun bergensizler, bol öğret. Akçası olsa boldu da bizge. Na ece, na? Kreditiniz çok ekeni bilinip turat da ece. Sebep krediti çok adam kudullar çıkkanda ele gülgönge dayar turat da ece. Azı bir sırda bassam ece bin dayaklı odat. Gülgönge dayar duruşu. Bir nesi desene gül öttü. Ha gülbey atkanlar bular adaş biri olganlar ece bular kreditli varlar bular. Otan görü törüstom ketdi emin kılam degenler. Assalamu alaikum sport ordosu. Kutmandı Kuşvak geçingizler menen. Oy rahmat. Bunçalı kol çavaslar dep jaman oyun çok ele rahmat. Balkon! 12 adam kıyqırdı, bola toşul. Negisi gülkünün sonunu kimde? Gülkünün en жақшысы бұл semiz çengelerde. Meni figuralaşlarımda. Aylanayın figuranlardan. Semiz adamdı güldürüş oңойда ece. Semiz adam gülgönde жанындағы adamды хоч güldüret da. Antken oturguçu birge de. Arık adamdı güldürüş kıyın. Arık adam gidin ayakka gidin bir ayakka alar bir жерде de tınç oturmayın. Ben ağayga ayttım, ağay mından keyin belet satатырган болсок, bir semiz bir arı kılıp sataylı. Sebep semiz adamdın, iki semiz adamın ortasında arık adam kımçılık kılat da. Semiz adam konsert bütkönge çeyin kıymıldap aytalar. Sebep ептеп kımçılık olsa oldu. Gülgönüңüzdөргө айланайын. Gülkü olsun, densoluk bolsun. Ayılдағы жеңелердің гүлгөнү мага чагат. Себеп айылдағы жеңелер гүлгөндө башкача күлөсүздөр, чайдары күлөсүздөр. Эже күлүп атасызга, 32 тишти көрсөт, деп. Шаардагы жеңелер сиздерге окшоп оозун чоң ачып гүл албайт экен. Себеп алар бетине боекту калың кылып берип, аркасынан шпаклевканы тартып, аркасынан обой тартып алат экен. Гүлгөнгө мүмкүнчүлүгү чок экен да. Эгер эже сиз күлүп атасызга, сизге окшоп дей турган болсо, мындай жери тырышса краскасы көчүп түшүп калат экен. Алар күлгөндө кандай күлөт? Алар күлгөндө серьезный күлөт экен, мындай күлөт экен. Ким күлүп атканы байкабай каласың да? Барыңыздарга шүгүр. Дагы бир нерсеге таң калам, жеңелер кирпик койгондо да башкача коет экенсиздер, Жана бир кыз жаныман өтүп кетти, кирпиги монча экен, Уйдун кирпиги анын алдында кыжалат да. Не болуп кетти, бир малда шамал болуп кетти эле, жаңа эжем кирпик аркага кетип калды. Эжем да сыр бербей, башын тырмамыш болуп кирпигин түшүрүп коюп атат. Көзүңүзгө койгондо эмне деп коет эжем? Сиз коюпсуз го? Не деп коет ошону? Мен сизге суроо берип атам, суроо берип атсам күлөсүз да. Я. Тен. Эң кымбаты канча сом турат эже? 1000 сомго береби? Ой кашайгыр, 1000 сомго. Бир ундун пулу го, Мен таң калдым. 1000 сомго акча коротуп, тен алып не кылат дейм да. 60 сомго бир шарат алып берип, аке, Акеме куюп берип, жинне тийип кой, нормальный кылып коюп коет. Сато кетпейт бир жума. Барыңыздарга шүгүр, эч качан жаманды көрбөңүздөр. Дайыма күлкү болсун, күлкүдөн соолту мүлкү дейт. Биз Бишкек шаарына ар дайым келгенде, Бишкек шаарына сыйлайбыз, сүйөбүз. Себеп Бишкектин тургундары, Бишкектеги меймандар, коноктор сиздер ынтымактуу элсиздер да, түшүнүктүү элсиздер. Аны каяктан билдим айтайын бече? Карасаңыздар, ас болсоңуздар да ара жерге отуруп көптөй көрүнүп. Бул да болсо түшүнүктүү мелигиз да, черес. Ылайым бар болуңуздар. Бүгүн Канат Досумдун ушундай чыгармачылык кечесине келип отурасыздар. Дайыма жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Көрүшкөнүңүзгө шүгүр. Дагы бир жолу ассаламу алейкум.
Рахмат, бар болыңыздар. Сіздердің алдыңыздарга чакыра турган инсан бул менин устатым. Елдің алдына алып шығып тәрбиелеп, ушунчалык элге таанытып аткан менин агайым, сактанып тапкан атам, канчалаган шакирттерди өстүрүп келе жатат сіздердің алдыңыздарда. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сатирик акын, кол чаңыңыздар менен тосоңуздар. Рахман Разыков агайым. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Көңүлдүү кечиңиздер менен. Мына бүгүн дагы бир куудул баламдын бетачары тушоо кесүү концерти деп койсок туура болот. Бүгүн залды чогултуш өтө кыйын болуп калды, бирок куудулдар силерди чогултат. Себеби дегенде ошол ар бир айдын алтысы деген проект долбоордо өтө чоң аракеттерди жасап, мына 8 жаңы концертти коюп чыгышты да. Ошонун баарын сиздер көрүп атасыздар. Бул өтө чоң эмгек. Аны баалап келип атасыздар. Акыркы убактарда куудулдарды өтө чоң деңгээлде баалай башташты. Украинада Зеленский деген куудул президент болгон турат. Угуп атасыздарбы? Эртең 21-нде экинчи шайлоо болсо, Кудай буйруса куудул биринчи жолу өлкөнүн президенти болот. Мен 41 жылдан бери сахнада жүрөм. Качан мени президент кыласыңар өзү? Украинага кетип калсам деп атам, ошо президентти сыйлаган жер экен деп. Бар болуңуздар. Ар ким өзүбүздүн ишибизди кыла берейлик. Эми жакында мына Казакстандын президенти 30 жыл жүрүп сахнада өз ыктыяры менен кетти да, тапшырды сахнаны. Мен 41 жылдан бери пок жеп жүрөм, берде де ойлонуп калдым. Же президент кылбасаңар туурабы? Анан көрө мен да кетпейм деп атам да. Үйгө барып жатып алып, Кытайдан алып келген 200 граммдык стаканым бар. Ошо менен кызылынан толтуруп уруп, Абдылдагынан урат, мен кызылынан урам ошонтип. Эми ар кандай Кытайга байланган нерселер көп болуп атат. Кытайларды кетсин деп пикет өткөндө ошол жерде балдарга. Мен айттым, кереги жок. Кереги жок. 30 000 адам келет экен, кетет экен. Не болуп тур? Кытай басып кетти дейт. Залда кытайча сүйлөгөн бирөө жарым барбы? Орустар басып кеткенде баарыбыз орусча сүйлөп калдык эле. Анан Кытай басып кеткен болсо кытайча сүйлөшүбүз керек да, туура. Мен мисалы үчүн билем, болсоңор бияка чыккыла сүйлөшөйүн азырчы. Мен атайлап үйрөнүп койдум кытай тилин, апа. Атайлап үйрөндүм. Сиз таң калбаңыз, эмнеге үйрөндүм? Эртеге 2022-жылдан баштап Кытайлар карызын сурап келет экен. Ар бирибизден сурайт экен. Олар жаман сурайт экен, оларчы. Ошондо олар карызды сураганда биз айтышыбыз керек экен, кытайчалап. Сен берген акчаны мен көргөн жокмун дегенди үйрөнүп алгыла. Аны айтпасаң жаман кылат дейт. Оңой эле, не дичан вам эмиканда болот десеңер болду, кутулдуңар. Апа эстеп калдыңызбы? Не дичан, сенин акчаңды Кытайлар акчаны чан дейт да, мен көргөн жокмун деп койсо болду. Анан ак үйдү көрсөтүп коюш керек, мына деп чөшү. Болду. Андай кылбасак кутулбайбыз да, байбы. Биз пикетке чыгып не пайда таптык? Кытайлар кетсин деп. Зыян таптык. Азияда биздин футболчулар аябай жакшы ойноп атат эле. Эми ушу мына финалга чыгайын деп калганда, жана Кытай суudi экен да, биз суudi деген. Бияктагы пикетти көрүп калыптыр дагы, мына сага кыргыздар деп туруп, 11 метр штраф коюп туруп, бизди уттуруп койду. Пикетке чыкпаганыбызда ушу балдарды утат эле да. Бул эч нерсе эмес. Эң жаманы орустар укпасын бул пикетти. Себеби азыр Россияда 1 миллион кыргыз басып алганбыз орустарды. Орустар, кыргыздар кетсин деп пикетке чыкса каяка барабыз туугандар? Ошон үчүн ушуган нерселерди этият кылып кылайлык, суранышта. Өзүбүз иштеп баятканда 1 миллион кыргыз десе дагы тополом болуп кетет. Ошого Кытай маселесинде мындай кылышыбыз керек. Эки улуу державанын ортосунда турабыз. Кытайларды карап хо деп, орустарды карап хорошо деп ортодо жүрө берет нормальныраак. Эки өлкөнүн ортосунда дайыма мамлекетте күлкү болуп, күлкү сындан турат. Биз сындап келгенбиз,
дагысындайбыз, бүгүн дагысындайбыз. Коомдогу ушу бардык болуп аткан туура эмес нерсени сахнага сатиранын тили менен алып чыгып коюп турабыз. Мен муну дайыма жазып турам. Бул мага сатираны жазганы дайыма парламент жардам берет. Аны билесиздер. Парламентти ар ким ар нерсе деп атат, бирок мен парламентиме тийишпеген. Олар мыйзам жазганды билбеген менен, бирок сатира жазганды билет эже. Ошолор идеяларды айтпаса мен каяктан жазам мынча сатиранычы? Ушу парламенттен жогору жактан чыгат, аны мен аны сатира кылып жазып коем да. Бирок кээ бир нерселер бир аз туура эмес болуп калды. Түкүрүк жөнүндө мыйзам кабыл алдык го. Ушу кечирээк кабыл алынып калыптыр да. Эгер эртерээк кабыл алынганда бир топ пайда болмок экен, личный маңачы. 40 жылдан бери ар жерде концерт коюп жүрсөм, аксакалдар неберелерин, балдарын жетелеп келип алып, "Рахман балам, ушу баламдын оозуна түкүрүп кой, сага ошо куудул болсун" деп канча жасап келген да. Мен бекер түкүрүп жүрө берипмин да ошонун баарына. Ар бир түкүрүгүм 5,5 миң сомдон экен, ойбой. Миллионер болуп кетмек экенмин да. Ну мейлі, мунан кийинкилер деле жетет. Мен ойлойм, биздин парламент дагы далай силер күлө турган сатиралардын идеясы болуп таап берет. Ошон үчүн келиңиздер, биздин депутаттар бар болсун, ошолорго рахмат айтам. Бүгүн эми бүгүнкү концерт жөнүндө. Мен неге бул өзгөчө концерт дедим? Менин алып чыгып аткан балдарымдын ичинен ушундай бир тапталып, өзүнчө концерт бергенге акыбалы келип калган балдар өсүп чыгып отурат. Ошолордун бири бүгүн концерттин ээси Канат Шанаев деген балам. Көп балдарым бар. Канаттын сахнага чыкканына нарак бир 18-19 жыл болуп калды, бирок мен үчүн булар дагы эле бала. 18 жылда сахнада жүргөн бала. Бул куудулдук өнөрдү аркалап көтөрүп кетиш үчүн өтө көп эмгекти талап кылат. Ошондой эмгеги менен элге таанылып, оозга алынып, монтип өзүнүн концертин чоң залда берип аткан баламды астыңыздарга чакырып коеюн. Сиздердин кол чабыңыздар Канат балама берилген батаңар болсун. Сахнада Канат Шанаев. Машылыкты өтө изденүү менен элдин жүрөгүнөн таба турган сатиралар менен, күлкүлүү сөздөр менен жол салып, дайыма жүрөктө сакталып калганга аракет кыл. Ошондой болууга сенин толук мүмкүнчүлүгүң бар. Мына бүгүнкү чогулган эл мына ошондой сенин концертиңди көрүп, өздөрү да концерт бүткөндө баа беришет. Эгерде концерт жакпаса, Канат экөөбүз сүйлөштүк, акчаңарды кайтарып беребиз. Жок, чын эле беребиз. Силерге жакпаса эмне үчүн биз акчасын алып калышыбыз керек дедик да. Ошон үчүн концерт бүткөндөн кийин арыз жазып, менин атыма жазасыңар. Канат балаңдын концерти жаккан жок десеңер, мен кол коюп берем. Ошко учуп барып печать бастырып келесиңер, акчаңарды сразу аласыңар. Канат Шанаев, дагы бир жолу кол чабыңыз. Рахмат. Республикабыздын маданиятын эмгек сиңирген ишмер жазуучулар союзунун мүчөсү куудул сатирик акын биздин агайыбыз Рахман Разыков. Агайыма ыраазычылык билдирем, бар болуңуз. Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. О, мен бир дуа кылып бергилсиздер. Агайдын өмүрү узун болсун. Амин, Аллаху акбар. Пайгамбар жаштан сак саламат өтүп алды Кудай кааласа. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу замандаштар, кадырлуу кары жаштар, Аллах Таала мына ушул күндү насип эткен экен сиздер менен ушундай чыгармачылык кечебизде жолугушуп турабыз. Жеткиргенине, көрсөткөнүнө жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрчүлүктөр болсун. Бүгүнкү биздин күйөөңөр айтпаганды мен айтам аттуу күлкү кечебизге куш келипсиздер. Ассаламу алейкум дагы жолу. Рахмат. Рахмат, мынакей биринчи катарга жаллан көрүнүктүү адамдар отуруптур, апалар. Айрыкча концертибизге, куудулдардын концертине көп жылдан бери аялдар көбүрөөк келет да. Бүгүн концертке дагы эмне деп келгениңиздерди жакшы билип атам. Айрыкча үй бүлөлү келгендер, жүрчү элиңди көрөйүн, сен айтпаганда анау айтат экен, мен айтат экен, бир барып келели деп. Не дейт элем билем, оңой эле нерсе, анын эч кыйынчылыгы жок. Мисалы, ошол үй бүлө куруп электе мурун, ошол сүйүшкөн кыз жигит болуп жүргөн малда да эми, алтыным, жаным, шекерим, асылым, күнүм, айым, шолпонум, сенсиз жашай албайм, сенсиз өлүп калам деп айтат да кыз жигит болуп жүргөн малда. Бирок үйлөнгөндөн кийин 5 жыл, 10 жылга чукул жашап калгандан кийин бул сөздү өмүрү айтпайт билем. Алтыным, күнүм, айым, жаным, асылым, ой, сенсиз жашай албайм деп айтпайт да күйөөңүздөр. Ошонун баары мен айтайын деп чакырдым атайын сиздерди, бияка. Билем айтпайт эми.
Bir kişi daha kүйөөсү аялына карап айтып берет экен, жаным, сенсиз жашай албайм, сенсиз өлүп калам, сен менин жашоом чырагысың, сенсиз бул дүйнөдө мага жашоо жок, сен менин күнүмсүң, айымсың деп айтып жүрө берет экен. Бир күнү Кудай насип этип ажыга кетип калыптыр да ошол киши. Ажыдан келгенден кийин жанакы алтыным күнүм деген сөздөрү жокмуш. Аялы таң калат, эмне болду бу жийди келеңди көрөйүн. Ажыдан келгенден кийин эле айтпай калды, а? 1 ай күтүптүр айтпайт, 2 ай күтүптүр, 3-үнчү айда аялы, а? Алтыным күнүм, сенсиз жашай албайм, ой чүрөгүм дейт элең, айтпай калдың го десе, ажыга барсам ажыдагылар жалган айтканга болбойт дейт, ошол себептен айтпай атам муну. Сөзүн жалган айтып коюшу мүмкүн анчамча эркелетип да эми сиздерди. Биздин кыргыздын мындай жашоосунда үй бүлөлөр башкача, мындай тамаша көп үй бүлөлөр көп назар салам да. Кээ бир үй бүлөлөргө барсам, эми тааныймбы, тааныбаймбы, мындай жашы маанайда тосуп алат. Аялы дагы күлүп жайнап, шайыр, күйөөсү дагы, тааныбаса дагы шайыр. Ошол үй бүлөгө кайра баргым келет, суктанам. Кээ бир үй бүлөлөр бар, тоба кылдым мындай. Барсаң аялы дагы. Эмнеге келдиң эсип турат да ушинтип. Эмнеге барганыңды эле унутуп каласың ошол үй бүлөгөчү. Күйөөсү келген, настроениясы жок. Тургуз балдарды, түнкү саат 3, 4 балабыз бар. Мен бүгүн сен менен ажырашам. Бүгүн айтам, сен айтып атам, бүгүн ажырашам сен менен. Балдарды тургуз, уйкусурабай барыңар тургуламда, 4 бала. Мен бүгүн апаңар менен ажырашып атам. Эгерде атаңар десеңер мен жакка өткүлө балдарым. Апаңар десеңер апаңар жакка өткүлө десе, балдардын 4 баласы бардык апасы жагына өтүп кетиптир да. Эмне кылышын билбей, неудобный болуп, мен дагы ушул жактамын дейтмиш энди. Каяка барат барбыр, акыр барасың да өзүң эле. Тең болуп бала чакалы болгондон кийин өзүң эле кетип каласың, кайтып алданганын билбей каласың өзүңчү. Тургуз дейтмиш балдарды, 5 баласы бар. Ичип келген агабыз түнкү саат 1 болуп калган. Бүгүн чота настроениям жок. 30 жылдан бери айтпаган сөздү бүгүн айтам. Мына 5 балабыз бар. 4өө окшош. Неге 5-чи сапсары ушу ким баласы? Ой Алла, элиңди көрөйүн, жинди болуп калгансыңбы же? Эмне болду бүгүн сага? Неге ана 4өө окшош, 5-чи сапсары кимин баласы? Сенин балаң нервиме тийбей элиңди көрөйүн. Менен магазинден алып келип төрөт дейсиң, лотереядан утуп ал дейсиң, сенин балаң. Ушуга ишенбейм. Неге анан 4өө окшош болот, 5-чи сапсары болот? Кимин баласы? Сенин балаң, тойгозбай туруп калайын. Арадан жылдар өткөн, аксакал болуп калган, эми бир аз төшөктө жатат аксакал. Кемпир акыркы суранычым бар. Көзүмө азирейилдер көрүнө баштады, ошойт өлүп калат ошойм. Наркы дүйнөдө дагы переживать этип жүрбөйүн, ушу сарын айтып кой, кимин баласы? Сен өзү элиңди көрөйүн, дагы эле унутпадыңбы? Кызылат болуп өлө бер, чал. Сарыбы сенин балаң. Чал. Эстегенде айтып коеюн. Сарыбы сенин балаң. Сары гана сенин балаң, сары гана. Калган алимбек экен балдар экен. Бизде үй бүлөлүдө мындай тамашалар көп болот. Мисалы, ырым-жырымдарга дагы мындай назар салып жашайбыз да. Ошол ырым-жырымдарды колдонуп жашагандар да бар. Мисалы, чай ичип отурсаң, чайыңа чама түшүп калса эмне деп коет апа? Чама түшүп калса. Конок келатат, мейман келатат дейт. Күйөөсүнүн чайына чама түшүп калган экен. Эми азыр чама деле түшпөй калган, азыр пакеттеги чайлар бар го. Конок мейман дагы бир жерге кымчылып калганда ошо келе албай жүрүшүн. Адашып бир чама түшүп калган экен да күйөөсүнүн чайына. Күйөө аялына карап, кара, мен чайыма чама түшүп калды, мейман келатат ошойт десе, аялы, элиңди көрөй, мейманың жештирчи. Коногуң жештирасыз, тойго кетебиз. Энең мейман айтып атсың, ушумалда элиңди көрөй. Се күйөөсү чаманы эзип таштаптыр да. Ошентип атса эле эшик ачылып, кайненеси келип калыптыр да, ошол күйөө баланы. Аялдын апасы келип калыптыр. Үстү башы ылай. Элиңди көрөйүндөр. Кире беришиңерде ары капытым тайып кет, жыгылып түштүм, элиңди көрөйүн. Арыңарда көрүндө кылып куруп аласыңар элиңди. Чалдар мечиттен келаткан экен, ошолор менин колуман тургузуп калды, рахмат ошолорго. Десе күйөө баласы, ой апа, сиз экениңизди билбеппин да. Сиз экениңизди билгенде чаманы эзип вообще чыгарбай коет элем дейт. Кайненелер менен тил табыша албайбызбы? Кыргыздын үй бүлөсүнө кайненелер келсе, немистер келди, душмандар келди деп коет. Биякта улуу мундагы апаларды, энелерди көрүп мен көп нерсе эсиме келип атат. Өткөндө биздин атабыз туугандарынан, атабыздын ушул Жалал Абадта, Көкжаңакта атабыздын бир эжелери кайтыш болуп, 104кө чыгып кайтыш болду да. Ой, 99 жашка чейин акча таныды ушул эне. 99 жашка чейин акча таныды. 97-98ге келгенде ушундай башкача боло баштады да. Ошол энебиз кайтыш болгондо жамандыкка биринчи жолу катышканым үчүн кыргыз үйдө аялдар отурат, билесиздер.
Кыргыз үйдүн чыгып бер ичинде эле эркектер турат да, чапанды кийгизип биринчи мени коюп койгон экен. Эми кыргыз үйдүн ичиндеги жанагы кошок бар го апалар. Ошол кошокко мен күлдүм, чын айтайынбы. Бата болуп атат, өлүм болуп атат, бирок мен күлдүм. Себеби кошокту угуп алып крышам кетип калды да. Митет, аппа, неме ондой аял отурат, жапжашыл жолуктары салынып алган, митет. Ой, дуалга да килем илинди. Энемин жоктугу билинди. Гиздин көркү оймодо, кишинин көркү мойлодо деп эле сого беришет экен эле энди. Окшошпосо да. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт. Сакталуу ошол бойдо менде жүрөт. Тиктешиң тамашалап турганың неге сен түштүң экен? Ой деп күлүмсүрөп ой. Таппай калган жеринде ушинтип согуп кое беришет экен эле. Кошок айтып атып, папыты сүйлөп коет экен. Ой, энебиз үйдүн төреле. Чай-пай ичип алсак жакшы болот эле да деп коет арасында. Кошок айтып атып, папыты ошол кошоктун оону менен сүйлөп койгондагы бар экен. Митет. Ой, эми эмне кылабыз? Ой, балаң карашымы жок көчөдө жүрөт. Ушу кошокту уккандар да ушу билип туруп кол чабып атасыздар, Дагы образ менен кошок айтып атса унутуп калат экен, кээ биркилер жазып алып акырын ошону карап коюп ата берет экен, мектептегидей кылып элечи. Кошокту образ менен айтып атса эле бири-бирин түртө калат экен. Сенин кайын журтуң келди, катурак деп коет ягы. Жайга аялдар барабы эне, барбайбы? Жайга барбайбы? Барбайт. Бир аялдын күйөөсү өлгөн экен, ушунчалык жакшы көрөбү билбейм, жайга чейин элчип барып алыптыр да. Жайга коюп атса эркектер жайды кучактап алып билип атат. Алимбек, мени кимге таштап кетип атасың? Ушу малда өлөсүң, башка малда өлсөң болбойбу? Күз-пүздө өлсөң өлөсүңбү? Улуңу кантип үйлөйм, кыздарың кантип турмушка берем, ушу малда өлөсүңбү? Кучактап билип атат. Жайга коюп аткан эркектер суктанып атат да, карачы, биз өлсөк, ушинтип аялыбыз келеби экен ушул жерге чейин. Ушинтип ыйлап сыздайбы экен деп суктанып жайга коюп кетип атышат да. Апабыз жайды кучактап алып билип атат. Боздо билип атат да. Жайга коюп, эркектер көрүнбөй калгандан кийин ыйлап аткан апам сразу токтоп турга. Мойнуң үзүлгүр, Алимбек, өлбөйм деп ойлодуң беле? Жаткызып алып тепкендериң эсиңдеби? Мойнуң үзүлгүр. Кол путуң чиритем, Куда кааласа. Ургандарың эсиңдеби? Ушул жерден качып чыкчы эми көрөм, Куда кааласа сен. Мойнуң үзүлгүр. 5, мына сага 5. Сенин ким экениң периштелер да ушул жерден чыкчы, мойнуң үзүлгүр, Ой, анда. Бияқта апалар мени жаман көргөн сатат. Андай аялдай кылайм, ушул залда жок болсо экен айланайын. Түнкү саат 3-тө чоң атам чочуп ойгонуп кетиптир. Астагфиралла, караса энеби жатат. Көп жылдан бери чогуу жашап, эми 40 жыл, 50 жыл чогуу жашап, тамаша айтып бири-бирине көнүп калганда, аксакал энебизди ойготуп атат. Жөн ойготпой тебетмиш да. Кемпир тирикчилимге тур, сүйлөшүп отурабыз. Тур деп атам, сүйлөшүп отурабыз. Энебизде тембелиң туруп калайын. 40 жылдан бери тебесиң, энең дагы аксы калган жок элиңде. Тур, сүйлөшүп отурабыз. Сен менен сүйлөшкөндө эмне пайда, эми сүйлөшкөндө уктап каласың, келжелебе деп. Тур деп атам, чалпылдатып өп таштайм, азыр тур деп атам. Тур деп атам, тембе деп атам, путуң сынсын элиң. Сен өлбөдүң, же мен өлбөдүм. Тур деп атам, тембе деп атам. Кытыктап алам азыр, тур деп атам. Таап алсаң кытыктай бер, кытыгың дагы жоголуп кеткен элиң. Түнкү саат 3-тө да тынчылык жок элиң. Эмне дейсиң десе, тур кыймылдап атат. Кыймылдап атат дейм. Качандан бери эми эле башталды. Неберелер укса уят, акырын сүйлө десе, сен эмнени айтып атасың? Мен жер кыймылдап атат, жер деп атам. Сразу башка сөйлөт нерде кабы. Уят дейм. Биздин аялдар сразу башка ойго кетет дейт. Мен эмес, тиги экөөнүкүн айтып атам мен. Чал, жаш кезиңде кучактап уктайт элең. Абышка энебизди кучактап коюптур. Чал, эсиңдеби, жаш кезимде беттеримен тиштеп алчу элеңиз. Десе аксакал туруп алып жөнөй баштаптыр. Ой, капа болдуңбу десе, азыр тишиме алып келейин, анан өбөм да.
ушул аксакалдарыбыздын өмүрүн берсин. Мына ушул залда отурган баарыбыздын жашын ылайым мына ушул аксакалдарыбыздын жашына жеткирсин. Бар болуңуздар. Ай рахмат. Мына ошентип сиздер үчүн арналган концертибиз согуна чыкты десем эле кубалап кетсеңиздер керек. Жөлө ошко качып кетип. Эми башталды апа, чыдап берип отурасыз 3 саат бир, а? Качан кетет экен биз деп отурасыз, Кудай кааласа. Мына алдыңкы катарга бүт чыгармачыл инсандар чакырган болчумун. Бүгүн той бар келбей калган экен да. Эми барлары ушул болушунча Кудай кааласа сиздерге ушул чекеден тааныштырып өтсөк бизден Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Салима Балтаева эжекебиз келип отурат, бир кол чаап коюңуздар. Ой эжеке, келгениңизге рахмат. От души эже. Ушул эжем эркек болобойн деп аял болуп калганда ушул эжем. Сүйлөштөрү мындай башкача да. Андан ар жакта Расул Маматкулов акамдын бир туган аялы отурат, Катя жеңем отурат. Рахмат сизге дагы. Анаке рахмат. Жеңе туруп койбодуңузбу эми? Ай рахмат. Ой, Лутфила досубуз отурат, ырчы продюсер. Бул жигит ура турган болуп калыптыр ырчыларды, өзгөчө. Несес такап кетти. Андан бери аракта Кудай кааласа эстрада ырчы Замир мырза отурат, бир кол чаап коюңуздар атайын. Сыйырмат, туруп койсоңуз, кичине туруп койсоңуз. Аке апа кайшымдарды кийип. Бүгүн той жок силерге, Кудай кааласа, ошон үчүн келдиңиздер билем. Şu Замир мырза hiç карыбады, hiç карыбады. 5 жыл мурун ушундай эле, дагы эле ушундай. Дагы бир эстрада ырчыбыз Айчүрөк Султанова эжекебиз отурат, бир кол чаап коюңуздар биреге. Ай рахмат, келгениңерге рахмат. Дагы ким бар биякта? Энелерибиз келген экен, сиздерди айттым, биякка жок, Теле Марал радиосунун кызматкерлери отурат. Эми ушул жерде мен бир ырдесте ырдап берейин, уруксат берсеңиздер. Ырдесте ырдын айтарын алдын, ырдардын алдын. Кыргызстаныбыз билесиздерби, дүйнө таанылып кетип атат. Өткөндө футбол көрсөңүздөр, футболдо Кыргызстанды көп мамлекет таанып калды. Тарыхта футбол боюнча биздин команда өмүрү Азия чемпионатка барган эмес экен, дүйнөлүк эмес. Азияга барып, жөн барбастан плей-оффко чыгып, анда дагы калыстын бир аз катачылыгынан утулуп калды. Калыс дагы кытайлык экен. Андан мурун пикетке чыктык эле кытайларга каршы. Шуну көрүп калганда ошон үчүн тартып койду тигилергечи. Андан кийин мынакей сапсары болгон алтында биздин кызыбыз UFC чемпион болуп, таанымал болбой айткан кыргыз чыны дүйнө жүзүнө таанылды десем да болот. Бир кол чаап коюңуздар, спортчуларыбыз бар болсун. Америкалыктардын крышасы кетип калды. Америкадачы эже аялыңы сөйүп койсоң күйөөсү камалат экен. Америкадагы кыргыздардын айтышы боюнча мен уктум. Америкада аялын сөйүп койгон эркекти аялы звонить этсе, полиция келип алып кетип, 3 күнгө камалат экен тоба кылдым. Бизде эми сөкмөк турсун, аке, сөкмөк турсун. Үйүңө апарып койсоң да кайрылып келип алат го сенден биринчи эле. Америкада экен дейтмиш күйөөсүнүн аялы. Америкадагы күйөөлөрү аялдарын сатат имиш. Эгер бизде дагы ушундай болуп калса, сиз мени сата белеңиз десе, бесплатный берип берет элем Кудай. Кудай кимди кошкон болсо кошо карысын. Расул акем чыгармаларынан бир ырдап берейин. Кабыл алып коюңуздар, мына апалар, жаш убаңыздарда бир пактага чыгып жүргөнсүздөр, аталар, эсиңиздерге салып коеюн. Ак пакта деген чыгарма сиздер үчүн болсун. Senin perizat Bakta terip tanıştım bir agat o bir agat
düşü tau gündere Kozopaya birager Eski düşü tau gündere Kozopaya birager Algaç suyum özümsüne Parizat o Parizat Altın baktak baktak Jalalabad suzaktan Күннү күтөм өзүңдү Бурулганда сузакка Күннү күтөм өзүңдү Төт катарда сузакта Şu yerinde kolda durayla. Karagat o karagat Atın senin Perizat Bakta terip tanıştım Bir agat o bir agat Bakta terip tanıştım Bir agat o bir agat Bakta terim u baktan o Tanışkanımız Parizat Altın baktak baktak Bazar korgon suzaktan Күннү күтөм өзүңдү Бурулганда сузакка Күннү күтөм өзүңдү Бурулганда сузакка Ay rahmat. Rahmat. Rasul akam öz başqacha yillar jazatdi o'zi. Ayat Kozopaya tushunmaganlar bo'lmadi-ku ish qilib. Men bir maqalga taң qalib жүрөм. Elibizde bir maqal var. Қолданып жашайбыз десек та болады. Аялың жақсы болса, жаман еркекті жақсы қылып, жақсы еркекті хан қылады деген мақал бар ма? Мақал бар. Ушул мақалды оқып, дағы бір ушуға бір параллельный мақалды оқып алып кіршам кетіп қалды. Ментет бұл мақал. Алтын баштуу аялдан бақа баштуу күйөө жақсы деген мақал. Бекин айтқаным міне, тегін айтқаным міне. Алтын баштуу аялдан бақа баштуу күйөө жақсы дейді тоға қылым. А бен аяқтале жүрегім. Aylanayın. Ne oldu? Ne kadar mı enerjisi var? Ay, qanday? Жақсы, денсаулықта. Жана мен бұл жаққа жүгіріп өтіп кетіп, жана мақалың уып қалып, аябай шақты да, саңа келдім анан. Өзі бір жаққа кетіп аттым да шашып. Жо, мен ел менен сүйлөшүп аткам. Жо, еліңе қойып тұр, мен менен сүйлөшө бер. Ел менен кейін сүйлөшө бер. Не дедің бір ана мақалың айта аласың баяғы? Жо, алтын баштуу аялдан бақа баштуу күйөө жакшы. Вот, мына. Аябай сөзүбүз сападат келип атпай мындай. Тушташ келип атат мына. Алтын баштуу турбайбы алдыңда коюп мына. Келдим да мен атайын уып коюп. Рахмат. Тургалбайын деп. Жолуңуз болсун. Мен иш кылып аттым да. Жо, менин жолум любой момент боло берет. Саңа да тийип кетейин дедим да. Жо, кимсиз айлабайын өзү. Көзүңө мен Анжелика көрүнүп атамбы? О, эмесми? Анжелика көрүнүп калсаңыз кана эми. Тайнем ошойт деп чочуп кеттим да сизде. Тайнелебей, бала. Жо, Тайнелебей. сиз атыңыз ким? Атым Тоня. Я. Тоня. Кыргыздын эле атын койбойсузбу эми? Тоня деп орустардыкын койбойбу? Андай орус, кыргызча эле Тоня. Жа, сиздин кебетеңизге Тоня жарашпай атат да. Сиздин кебетеңизге Патила деген аттар жарашат. Эй, балас. Мен менен азылдашер бар, озуңа путун тыгып аламын азыр. Ой, мен путуңузду тыгып алгычак мен карап турам. Мен атайын чыктым bir yerге сени сыйлап. Жо, меним калдым мен. Жо, мен макалыңы. Мен сен менен боп кетейин деп чыктым. Боп кеткен эмес. Ал не?
Özünüzді маға турулап атасыз. Emi düşündün ha? Ja, geçirip qo'yasiz, men kuyovim bor. Ja, kuyov, ayolim bor mende. Qayoqdan boshqa aylantirib oladi? Bilesizlar bu? Kim siz aylangan? Cho'chitdingiz, boshqacha ayol ekansiz. Boşa men başkaçamın da. Boshqacha. Men deydim bir öyle Bişkek'te. Ha? Men Oş'tan geldim. Oşdan geldin. Geçe geldim. Ha? Uşakta göp dedi da. Hakikaten. Niye köp dedi? Ha? Niye Sana göp? okşamandı. Ja, men zannet. Yeceleve sulu kız de. Apa. Figüranı görüp atasın. Gümü. Figüranı görüp atasın. Külüvan Lecoğlu. Kulivan çatap kapsız ha? Ne oşan jattan. Gelli oşarga süzüp binelin diyor öyle ya. Meni türtüyle çıkarıp koyuştu. Kaçtı görüp atasın. Töv aşının yolu. Короче, bok eteş, tez bok etiş gerek. Canım, niye çıktınız şunu aytыңызшы? Ha, men eme çıkardın aldın da bir ne sen düşündürüp koyun ha, kakbiraz papitu urup keteyim. Men özü çıkardın aldım mınday da, mınday, talantım köpte mınday, talantım aşıp taş odadı, başımdan dele, bardığımdan talantım çıkıp odadı. Oşoğun men misali hırdayımın, bileymin, instrument oynayımın misali mına Yamaha, Akör'den, Komul, Şıpırgı, Lagan, Liboyun oynayıp keteyim. Oğluma tigen oynayayım. Жақсы, дағы başka қандай өнеріңіз бар? Men көбінше билейм. Билейсіз. Билейм. Жаш кезімде билеп жүргенмін да. Анда бір қысқарақ билеп берсеңіз, егер жауап қалсаңыз тегі артистерге айтамын мен Мен таныштырып. мындан бұрын Назик бийчилер тобуна кошулуп бийлегенмин. Қайсы бийчи? Назик бийчилер тобуна. Азыр билеп айтасыз ба? Назик бийчилер тобуна bir gün кошулуп бийледим, эртеси ал жабылып кетиптир кайра. Мақұл анда мындай уақыт Bir билеп берейин, Қысқа билеп беріңіз. Образга киргенде чачылып кетебиз да ушундай. Нәзік бейшілер тобы жөнден жауылып аптыр айланайын. Қуалағаныңыз үшін жауылады екен да сіз. Жақшы, билегеніңіз жақшы, бирок қуалағанды еркектерді айтып. Эми образда бул кубалаган. Қай жерде көрдіңіз аял кіші еркекті қуалаған айланайын? Өзі да башқача қуалайды дейсің да адам нейді? Мен міне көрінгөнүн эле кубалайт дейсиң, мен жакканды кубалайм, ама? Мен ишенбейм сіз. Жан мейлі. Сахнаға шығайын деп атасыз. Сахнага чыкмак түгүл, ашып кетейин деп атам. Тұрмышқа шыққансыз ба өзі? 3 жолу. Үшеу менен тең жашайсыз ба? Жок. 3 жолы шыққансыз. 3 жолу чыгып 3 жолу түштүм. Натуру чыгып алдым да, наоборотунан. Түштім дегеніңіз, ажыраштым. Ажыраштым. Түштім. Бірінші күйіңіз менен эмне болуп ажыраштыңыз? Биринчи мен о Баткенге чыккам. Баткенге? Анан? Баткенге чыгып жашадык. Жашадыңыз. 1,5 жыл жашадым. 1,5 жыл? Мен 18 жашында чыккам да турмушка. Көзүм капкараңгы убакта эле ата-энем берип жүргөн. Эч нерсени билбейм. 18 жашымда чыгып, Баткенге чыгып 1,5 жыл жашадым. Анан күйөөм мындай, сал дабдырыраак көрүнгөн да мындай. Калдыр-күлдүрраак болчу. Мейлеми күйөө кылып алам дедим, ери кылып алам деп чыдап жашадым. 1,5 жыл жашагандан кийин аны мындай карасам ал алкаш экен. Анан 1,5 жыл жашап кантип билбедиңиз анан алкаш экен? Bir gün soğuk gelip kalıp atmayı. Эми мим ачты элем эмне деп атат мына? Кандай 1,5 жыл жашап анан bir gün soğuk. Ol 1,5 жыл içip tuttu. Anan bir gün soğuk gelip kalıp atmayı. Anan sırraz ajırashıp kettik. Sırraz ajırashtım. Alдағы sırraz жооп берди, мен да sırraz кетип калдым. Экинчи күйөөңүзгөчү? Одан түштүм дагы 20 мүнөттөн кийин экинчисине чыгып кеттим. Сизге эле кайсы күйөө даяр турат эле? Сиз, по-моему, жашап атып даярдайт ошойсуз. Сени дагы азыр көрүп койдум мына. Жо, мени көрбөй эле коюңуз. Мен sırraz түшөм, sırraz чыгамды көрбөй атпайсың, айтып атпайм. 20 мүнөттөн кийин чыктым. 20 мүнөттөн кийин экинчисине чыктым. Так. Экинчисине чыктым. Экинчисинде 6 ай жашадым. Ал нас кеткен, нас.
Насыбай. Насыбай жігіткен, жаман палпыз екен, эми өлүп келсин деп 6 ай жашадым, жанагы Насыбайын түкүрүп келип алдыңа жат сайлан айын, мусорный ящиктин ичинде жаткандай эле болосуң. Ой, тоо. Анан? Болбойт, мейли дедим, анысына деле мейли деп жашадым эми, жана ерсиз калбайын, айланайын алыгындай мода болуп кетпейин деп жашап, кармап жашап атман. Кыргызстан жанагындай чыгарып койбодубу, жана түкүргөнгө 5500 сом. Өткөндө. Ал нас чеге берип 250 000 карыз болуп кетти. Жерине бакалашка кыркып берсем деле ашып жаман болду. Насыбай 10 сом деп коебуз. Насыбай өзү 10 сом. 10 сом ал 250 000 карыз болуп кетти. Ошон үчүн гана ажыраштыңыз. Ошон үчүн ажыраштым дагы, андан түштүм дагы, бир күндөн кийин наркысына чыгып кеттим. Кайсы эле күйөө даяр турат билбейм. Өйлөнөн көрбөй да, тирикти курук койбойт. Жанагындай макал бар го, жанагы тешик мончок көз көчөрө калбайт деген. Сен эле токотпой мен ушундай эле. Ошой бир сөкөз боп кетебиз. Ошол 3 күйөөңүздүн аппетитин бир каратып калыш керек экен да. Кылачам, мындай кылайлы. Сулуулук бетте эмес, иште дейт. Ушундай макал бар беле? Sen özüңчө эле сулуумун деп койкоңдоп атасың, я. Сулуунун костюму курубайт, элиңди көрөйүн. Өзүңө деле, саңа деле макал чыгарып коем. Ушундай макал бар, костюм. Так, анда макул эче, мындай кылайлы, ким дедиңиз, Тоня беле? Yo, 3-сүнө чыктым. Сиз дагы эле чыгып жүрөсүз. Сен кое турсаң шашпай. Саңа дагы чыгам мен азыр. Эже, жакшыны болуп. Эже эле жаным де. Кандай күйдүргө турган аял экен, сиз. 3-сүнө чыктым. 3-сүнө чыксам айткан, мен бизнесмен, менин малым бар, менин мындай бар. Айда алып берем, жылдыз алып берем, мындай. Эч бир алып берген жок. Аферист экен. Путуңу кырсаң слайд көлүп калат дедилер, кырдым эле маймылым чыгып жатып калды. Мен өзүнчө эле ыздастастат этип туролчу. 3-сүнө жашадым, 3 ай жашадым. Бул бир малда 3 ай жашап, мындай жакшылап карасам, бирөөгө эле окшошот. Абдан жакшылап карасам, биринчиге кайра повтор тийип алыпмын. Сиздерди билбейм, мен жинди кылып бүттүңүз эже, эмне деп атасыз эми? Кантип эле тийген күйөөңүзгө кайра. Ол жасанып келип алыптыр да, каяктан билейин мен. Азыр косметика деген нерсе бар экен. Башка бирөөнү чоттоп жүрөсүзбү? Телефондорун алып дегендей. Ооба, телефонун алып чоттоп жүрөм азыр. Как раз ошону чалып берсең аябай жакшы болот эле. Менде номуру бар эле ша. Номурун айтыңыз, номурун айтыңыз. Кана телефонуң барбы? Сиз номурун айта бериң. Менде телефон деле бар. Мына телефонду колдонушту деле билбейм да, мына. Карасаң, мына көтүн деле билбейм. Ачып көрсөң шуну. Эже, эмне деп атасыз? Я. Не дедиңиз? Азыр эмнесин ачып бер дедиңиз? Көтүнү билбейм да мунун. Кичине мындай жакшына сүйлөсөңүз кандай адам? Мен каяктан билем бу телефонуң, аме? Код дейт. Код дейби? Код дейт. Азыркылар ушу экөө биригип калган го силер. Канча? Мен билбейм да ошону, жана мындай кылсаң ачылат деди да. Мына номурду бекитип алгам мынакка. Мен телефон билбейм, азыр ошону берейин, азыр сен чалып бере айланайын, Азыр кое тур азыр, мына. Батырақ. Чалып алгам азыр. Элиңди көрөйүн, уруп кетпесин дедим да. Шашылышмын, болуңуз. Кое тур, элиңди көрөйүн, азыр. Элиңди көрөйүн. Апа. Мына. Элиңди көрөйүн, Шашылышта көрүп алдым да. Азыр мына. Мынага чалып берсең, мына. Çal beri şunu. Çal ver. 20-cı kılımda kayal ekensiz taylan. Şu kantip bolsun aylan. Bu yok, bunu öçüp gettir işte. Öçüp getip mi? Hiç nersesi yok. Koy lan. Ona trikler aldı aptır da men ha. Lan sece çok öyle nerse ki bunday. Bilayın çıkkanda algan lem da. Oşonça kalıp gettireceğim. Siz bunday kılыңыз. Sahna açıqanda otpaysız mı? Biraz semiz bolbalыңыз, kişine semiriңіз. Анан сахнада көрүнүктүү болосуз. Мен андан жардам берем. Кудай буйруса. Онда мен аз болбой калдым. Кичине семирип алсаңыз жакшы болот. Онда мен үстүмдөн түйүмдөн күлүпсүн да азыр келип барып, Күлгөн жокмун, негиз айттым. Семирбей мээлиңди көрөйүн я. Мен атайын келгенден кичине кабыл алып койбойсуңбу? Чардай эле эмне деле эле керкейип, чалкалайсың. Мээлиңди көрөйүн.
Seni sululuğunu siylep atam. Olmazsa paçağını çıkarıp koymak mı bayağılı? Elinde semirmey muktun bu. Ayaldın semirgeni töşek, erkeklik eşek, elinde göreyim. Şunday da ayalдар болот,